Торговый центрге келсең жайнайт. Кыргыздарды полный депатка салып окшойт. Индустар менен бастырып, алар арзан иштей берет экен Москвада. Кыргызстанда деле уже жайнап кетти. Жакшы гана чечилип кетсин. Баягы закондор кичине кыргыздарга жеңилдей. Могу таксопарттан мындай кылып кетти эле, анан бул ситуациядан кийин аз эле кыргыз калдык. Ютубтагы мекендештер акыркы учурда байкап атасыздар, Москваны индустар басып кетти. Не эле Озерныйга барсаң, индустар мындай жайнайт. Торговый центрге келсең жайнайт. Кыргыздарды полный депатка салып окшойт. Москвада мурун статистика боюнча кыргыздар бир миллиондон ашык эле. Азыр 400 миң ушундай эле калып калды. Мен досторуман, таныштарыман эле бир 20-30 адам депат болуп кетти Москвада. Биякты походу индустар менен бастырып, алар арзан иштей берет экен Москвада. Ошого может индустарды бастырат деген сөз кетип атат го. Индустар бирок Москвада деле, Казакстанда деле, Кыргызстанда деле уже жайнап кетти. Барсаң, полный индус жайнап. Бөтөнчө Озерный метродо ким жашаган болсо жазып коңуздар. Анан буюрсайм сентябрда жакшы гана чечилип кетсин, биздин президентибиз келип бияка Москвага келип кеткенден бери имиштер жүрүп атат. Жакшы гана может чечилип, закондор кичине кыргыздарга жеңилдик болобу деген ой максаттары бар эми туугандар. Анан азыр Дубинская 71 строение 12-ге келип калып туугандар. Ушу артында турган машиналар бардыгы арендага берилет экен. Анан арзан экен. Экономдор 1000 рубльдан экен туугандар. Бир күн бесплатно алган күнүңөр бекер. Анан 1000 рубльдан экен. Эконом билбейм азыр 1000 рубльдан табасыздарбы таппайсыздарбы. Ошого тартып коюлуп келдик. Экономдор наличи бар экен, бардык. Камерлер бар экен, комфорт плюстар. Комфорттор туугандар 1500 рубльдан, комфорт плюстар 2000 рубльдан айдасаңыздар болот экен. Анан айта кетчү нерсе, комментарий деген нерсе баягы такси бир туугандарга жаман го. Комментарий деген нерсе, например, праваңыздарда штрафтар болгон болсо, эмне штраф бердимби? Комментарий баягы жаман комментарий жазылып, бул могу таксопарттан мындай кылып кетти эле, анан бул бияктан минтип кетти эле деп баягы ар кандай ситуациядан кийин жазылып калат го. Ошондой комментарийси бар адамдарга туугандар неме экен? Залог менен алып кетсиздер. Залог берип алып кете берсеңиздер болот экен. Койт канча 10 комментарий, койт 20 комментарий жазылабы? Залог берип алып кетсеңиздер болот экен. Комментарий жок, вообще правом таптаза, мен эчтеке бир нарушение кылган эмесмин, таксопарттар менен сонун иштешкем деген бир туугандар болгон болсо, же болбосо Кыргызстандан жаңы келген бир туугандар болсо, келип туруп без залог, без ничего келесиздер дагы 1000 рубльдан экономдорду айдап кетсеңиздер болот экен туугандар. Адрестерди калтырып койдум туугандар. Дубинская 71 строение 12 деген адресте туугандар, келиңиздер, машина алыңыздар арендага, досторго тартып коңуздар. 1000 рубльдан акция болот. Бияктан барсам алып кетсем болот деп тур эле. Аз барсам болобу, наличие мондай машина барбы десеңиздер, келиңиздер дейт. Биякта кыргыз мекендештер иштейт. Офистин ичинде орустар эми, бирок кыргыз мекендештер, операторлор биякта машина бергендер аркылуу келет, полный кыргызча, орусча билбеген бир туугандар болгон болсо, келе берсеңиздер болот. Астына адрестер, телефон номерлерди калтырып койдум. Келиңиздер, иштеңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Москвада эми аз эле кыргыз калдык. Өтө сонун жакшы иштеп, мекенибизге аман эсен кайтып кетели туугандар. Ассаламу алейкум.